Кыргызстанда 80 000 кароосуз калган балдар катталып, анын 15 000-и балдар үйүндө тарбияланат. Жыл сайын 500-700 арасында ал балдар үйлөрүнөн аякташып, анын 70-80% туура эмес жолдорго түшөт. Балдардын өсүп өнүгүүсү эмнеден көз каранды? Мисалдар менен сиздерге түшүндүрөлү. Бул Асан, анын ата-энеси бар. А бул болсо Үсөн. Ал кароосуз калып, ата-энесинин мээриминен эрте ажыраган. Экөө тең 7 жашта. Асан 9 жашынан баштап толук балалык бактылуулукту сезет. А бирок ошондой эле куракта Үсөн кайрычы болуп күн өткөзөт. Билим жаатында Асан алдыга умтулуп, кең келечегин өзү түзүп баштайт. А бирок 11 жаш Үсөн үчүн кыйынчылыкта, күнүмдүк нан табуу күндөрү менен коштолот. Ата-энеси бар Асан спорт менен алектенип, ийгиликтерди жаратат. Үсөн болсо көчө тентектери менен бирге жүрүп, мушташып күн кечирет. 18 жашта Асан жогорку билим алып, ата-энесин кубандырат. Үсөн болсо сел саяктап, ичкилик, чылым чегүү менен алек болот. Окуу жайды бүтүп, Асан кесип ээси болуп, жумуш орду менен камсыз болот. А Үсөн болсо уурлук жана башка кылмыш иштерине барышы күмөн санатпайт. Асан бактылуу үй бүлө күтүп, Үсөн болсо түрмөлөрдүн биринде кылмышы үчүн жазасын өтөйт. Урматтуу мекендеш, өлкө өз жаштарынын келечегине азыртадан кам көрбөсө, түрмө салууга мажбур болот. Балким бул балдардын арасында убагында жетим өскөн кыргыз залкарларыбыз Токтогул Сатылганов, Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов сыяктуу дүйнөлүк деңгээлде коомчулукка пайда келтире турган инсандар чыгаар. Бирок азыр алар сиздердин колдооңуздарга муктаж. Бир деме өрчү, бир окуучу акциясы.